Таксиде иштейм деген мекендештер үчүн кызматыңыздарда Атаман такси паркы. Москва жана бүткүл Россия шаарларын Яндекс таксиге жана Сити мобилге улайбыз. Парктын комиссиясы болгону 2,5%. Акча чечүү бекер. Круглосуточно иштейт. Любой момент, любой суммадагы акча чечип алууга мүмкүнчүлүк бар. Яндекс заправка 3000 рубльга чейин суткасына куйсаңыздар болот. Комиссия алынбайт. Кисарт без документов алып бергенге жардам беребиз. Жана справка несудимости кисартка кошуп беребиз. Путевой лист, страховка таксиге жасоодо бар. Ар бир ай сайын Атаман парктын атынан розыгрыштар ойнотулуп турат. Ишеничтүү парк 3 жылдан бери биздин мекендештерибиздин алдында кызматтабыз. Байланыш үчүн телефон номерлер Бишкек-Ош жолунда күйүүчү май ташыган унаа жана 2 жеңил унаа күйүп кетти. Бишкек-Ош унаа жолунда күйүүчү май ташыган оор жүк ташуучу унаа менен 2 жеңил унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталып өрттөнүп кетти. Бул тууралуу бүгүн 27 октябрда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда Өзгөчө кырдаалдар министрлигине Бишкек-Ош унаа жолунун болжол менен 100-101 чакырымында күйүүчү май ташыган оор жүк ташуучу унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталып өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Ага ылайык өрттү өчүрүүгө саат 14:29 чамасында Кара-Балта шаардык номер 22 Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир бөлүм, саат 14:38 АКУ менен 3 куткаруучу жана Ички иштер министрлигинен бир экипаж тартылган. Учурда унаалардын үлгүлөрү жана жабыркаган жарандар боюнча маалымат такталууда. Бул жол кырсыгы тууралуу кошумча маалымат берилери айтылды. Булак Супер Кежи. Россиянын кара тизмесинен кантип чыгуу керек? Министрликтин түшүндүрмөсү. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Россиянын кара тизмесинен кантип чыкса болорун айтып, жол жобосу менен бөлүштү. Министрликтин Москва шаарындагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, сентябрдын аягында жугуштуу оорулардан улам 47 миңден ашык кыргызстандык кара тизмеге кирген. Кара тизмедеги жаран Кыргызстанда болсо, төмөндөгү эрежелерди эске алышы шарт. Мамлекеттик ооруканага анализ тапшырып, сифилис, кургагучу келдеттери менен оорубагандыгын тастыктаган маалым каталуу. Эркин формада өтүнүч менен Роспотребнадзордун электрондук дарегине кайрылышы шарт. Бул кайрылууга паспорт, эгер чет өлкөлүк паспорт болсо, паспорттун котормосу, орунун жоктугу жөнүндө маалымат тиркелет. Кайрылууда жашаган жеринин так дареги, почта дареги, WhatsApp номери, электрондук дарек көрсөтүлүшү керек. Анткени Роспотребнадзор арыз ээсине 30 күн ичинде кат жөнөтөт. Кайрылуу боюнча Роспотребнадзор оң чечим кабыл алган соң жаран РФтин аймагына 1,5 айдан кийин гана кире алат. Министрлик кара тизмеден жаран өзүн сөзсүз текшерип коюшу керектигин эскертти. Россияга барган соң жаран дарылануудан өтүшү зарыл. Андан соң Кыргызстандан аталган F001 маалым каты жана паспортунун көчүрмөсү менен Москва шаары Графский көчөсү 4-үй, корпус 2 барса, арыздын негизинде Россияга кирүүгө салынган тыюу алып салынат. Кара тизмедеги жаран Москва шаарында болсо, төмөнкү эрежелерди эске алганы оң. Роспотребнадзорго барып арыз жазат, кайрылууга паспорт, эгер чет өлкөлүк паспорт болсо, паспорттун котормосу, орунун жоктугу жөнүндө маалымат тиркелет. Кайрылууда жашаган жеринин дак дареги, почта дареги, WhatsApp номери, электрондук дарек көрсөтүлүшү керек. Арыз ээсине 30 күн ичинде кат жөнөтөт. Кайрылуу боюнча оң чечим кабыл алынган соң Роспотребнадзор кирүүнү 3 айга убактылуу ачат. Андан кийин Москва шаары Ленин проспектиси 17 дареги боюнча тери-венерологиялык диспансерде дарылануудан өтүү зарыл. Дарыланган соң F001 маалым каты жана паспортунун көчүрмөсү менен барса, арыздын негизинде Россияга кирүүгө салынган тыюу алып салынары айтылды. Булак Спутник Кежи. Жогорку кеңештин депутаты Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу бүгүн 26 октябрда депутат Гүлә Кожокулова билдирди. Ал Мадумаровдун көптөн бери ден соолугуна байланыштуу кыйналып жүргөнүн жана анын кардиологияга которулганын билдирди. Белгилүү болгондой, УКМКнын СИЗОсунун башчысы саламаттыкты сактоо министрлигине жазуу жүзүндө арыз менен кайрылган. Буга чейин да саясатчынын абалы начарлап, УКМКнын ооруканасында текшерүүлөөдөн өткөнү кабарланган болчу. Адахан Мадумаров 2 сентябрда камакка алынган. Ал 2009 жылдагы протоколго ылайык кылмыш жаза кодексинин мамлекетке чыккынчылык беренеси боюнча айып тагылган. Сот депутатты 2 айга камакта калтырган.
Эскерте кетсек, башкы прокуратура Адахан Мадумаровду 2009-жылы Кыргыз-Тажик чек-арасы боюнча протоколго кол койгон үчүн жоопко тартууга уруксат сураган депутаттык комиссия эл өкүлүнө коюлган 4 берененин бири бийликтен аша чабуу менен жоопкерчиликке тартууга макулдук берген. Мадумаров Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп 2008-2009 жылы 1 жыл иштеген. Ошол маалда Ош Баткен Исфана жолун оңдоо жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Депутат бул документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин айтып келет. Булак Супер KG. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун иниси Улан Жапаров үй камагына чыкты. Бул тууралуу маалыматты бүгүн 26 октябрда Бишкектин 1-май райондук соту тастыктады. Маалыматка ылайык Улан Жапаровдун бөгө чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу тууралуу Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү кайрылган. Сот арызды 19 октябрда карап, Улан Жапаровду 26 ноябрга чейин үй камагына чыгаруу тууралуу чечим чыгарды. Эске салсак, ал ушул жылдын июль айынын башында бажыдагы коррупциялык ишке аралашкан деп кармалган. Бөгө чарасы акыркы жолу 18 сентябрда каралып, сот аны 26 ноябрга чейин камакта калтырган. Булак Супер KG. Жапаров менен Ташиев Жалалабаддагы жаңы оңдолгон көчөлөрдү унаа менен кыдырды. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 26 октябрда Жалалабад шаарындагы аз убакыт мурда оңдолуп бүткөн ички жолдордун абалы менен таанышты. Президенттин басма сөз кызматынан билдиргендей, мамлекет башчысы УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен биргеликте кааладагы быйыл оңдолуп бүткөрүлгөн көчөлөрдү автоунаа менен кыдырды. Курманбек, Малашев, Манас, Назаров, Балтагулов, Осмонов, Пушкин, Мамыр Батыр, Байзаков көчөлөрүн оңдоо иштери үстүздөгү жылы башталып, бүгүнкү күнү өз мөөнөтүндө бүткөрүлдү. Көчөлөрдү кыдырган маалда бардык пландалган жерлерге асфальт төшөлүп, түтүктөр алмаштырылып, жөө адамдар өтүүчү жолдор салынып, тротуарлар жана түнкү жарыктандыруу орнотулгандыгы белгиленди. Бардык иштер бюджеттин эсебинен жүргүзүлгөн деп айтылат билдирүүдө. Булак Супер KG.